жаралган, нурдан жаралган. Кыргыз десе көп окумуштуулар мынтип коет эмишкен. Кырылгыз депчи. Жок, ада жалган. Кырда жүргөн, буда жалган. Кырк үйрү кыз деп берилет бул. Кыргыз. Сорок ангел мындайча айтканда. Үйрү кыз дегенде эми свет берген мисалга. 40 үйрү кыздан жаралган. Ал эмне деген? Жакшы энеден жакшы бала жаралат да. Баатырларды деле эмне кылган мурун? Баатырдан бала жакшы чыксын деп биз угуп калганбыз. Жерге саара кылгызып көрүп, ошо саарасы жерде оюп кеткен болсо, ошол өңүнө, түсүнө карабай ошол келинчек кылып алып берип, мына ошондон баатыр бала жаралат деп. Энеден жаралган. Анысы кандай 40 үйрү кыз, 40 ангел, кыргыз, 40 кыз. Мына нурдан жаралган деп турат. Жомок менен жашаган. Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет деп. Анысы кандай дагы, мына азыр адам эмнеден жаралыптыр? Астрологиядан. Астрологиядан эмнеси жаралды? Анатомиясы. Мына менин анатомиям. Эмнеден? Топодон жаралганбы? Эмне тамырды ким жасады анда? Мисалга, эне энергияга толуп, эненин энергиясына жараша бала жаралып атат. Эне кысылбаса, кыжаалат болбосо жакшы ден соолугу чың бала жаралып атат. Эне ошон үчүн утушу болуп атат. Эне жаратуучу болуп атат. Энени ошон үчүн кордогонго болбойт болуп атат. Мына анатомиябыз астрологиядан жаралды. Нурдан, космостон, астрология, Кудайдан, мындайча айтканда. Эми жаңы доордо психологиябыз өзгөрүш керек. Мурунку психологиябыз эптеп эрге тиейин, катналайын, бирдеме, мындай бир пендечиликче жамбагайын деген болсок, азыркы психологиябыз мен улуумун деп. Мен жаратуучумун. Мен улуу энергиянын ээсимин деп карасаңыз мына. Мен улуу күчтүн ролун аткара алам. Мына кыргыз теңирчи деген ошол. Баланын оосун апаптап койду. Ошо бир чочуп калганда, апаптап койгондо ушунчалык бир энергия өттү. Эгер апаптабасаң кийин коркок бала болуп, жүрөгү түшүп, оорукчан болуп калат жүрөгү. Мына Кудайдын ордун, астрологиянын ролун могу пирамидадагыдай адам аткарып койду. Карасаңыз мына адам астрологиянын ролун аткарыш керек. Аткарып атат, мына кыргыз аткарып келген. Астрология аалам, Кудай. Адам Кудайга айланат. Адам Кудайдын ордун аткарат. Жаңы доордо адам ааламга өтүш керек, акка айланыш керек дегендин баары ушул. Адам астрологиянын ролун аткарбаса, анатомия ооруйт болуп атат бүгүнкү күндөгү доордун талабы. Адамдын анатомиясы астрологиянын ролун аткарыш керек. Астрологиядан анатомия жаралган. Ошондой күчү бар. Мына Арыстан Алайдан мээрим өтөт дейт. О, мен деп эле отурбайт тарсылдай, бата берип эле. Жөн эле назар салып койду. Духуң бийик болсун. Өзүңдү тааны. Сен жан сактаба. Сен жан бакпа, сен эл бак. Дегендей эле. Же ааламдын ролун аткар деп эле назар салып койду. Мына адам эмненин ордун аткарып атат? Астрологиянын ролун, Кудайдын ордун. Мына ошондуктан кыргыз теңирчи, кыргызчылык деген мына ушул. Жербейле кой, сен кулсуң. А мен теңирмин. Мен теңирдин жердеги ролун аткарам. Мага ошондой кызмат буйрулган. Мен ошондой өзүмдү сезем. Мен ошондой жоопкер карайм өзүмдү. Мен куткаруучумун. Мына көрдүңүзбү? Кудай куткарыш керек эле да. Алла куткара көр. Алла куткарбайт. Алла ыйман бербейт. Сен өстүрсөң анан ошол бала ыймандуу болот. Ошол бала улуу сыпаттуу болот. Ошол бала бирин бири сыйлайт.
Көрдүңүзбү? Анатомия эмненин ролун аткарыш керек экен? Астрологиянын. Пенденин ролун аткарып сен ушак айтып жүрөсүң. Пенденин ролун аткарып сен уруш кылып жүрөсүң. Пенденин ролун аткарып эки жаат болуп жүрөсүң. Түндүк түштүккө бөлүп. Ааламда түндүк түштүк барбы? Түндүк болсо, түштүк болсондо Байтик ата оштуктар келсе бата чыгарбайт эле. Же Сулайман такка барганда чүйлүктөр барса бата чыгарбайт эле. Кой силер түштүктүк экенсиңер, түндүктүк экенсиңер деп. Мына көрдүңүзбү? Келиңиздер анатомиябыз астрологиянын ролун аткарсын. Эгер муну аткарбаса мына